Элдик медиа баарына сөз беребиз. Түштүк кореялык режиссер, сценарист, продюсер Ким Ки Дук Бишкек шаарына келди. Бул тууралуу кинематография департаментинен билдиришти. Ким Ки Дук Бишкек ысык көлдү кыдырып кыргызстандык кесиптештери менен таанышуу үчүн келген. Ошол эле учурда ал өзүнүн долбоорлорунун үстүндө иштеп жатат. Биз аны менен иш-чаралардын планын талкуулап, андан кийин жарыялайбыз. Кесиптештер жана күйөрмандары менен жолугушуу сөзсүз уюштурулат деп айтылат маалыматта. Кыргызстандан ажыга бара турган жарандардын биринчи тобу 16-июлда жолго чыгат. Муфтияттын маалыматы боюнча Оштун Кара Суу районундагы мечитте облустун казысы Самидин Атабаев ажы башчылар жана зыяратчылар менен жолугушту. Анда ажылык сапардагы маанилүү процесстер, эске алуучу жагдайлар тууралуу айтып берген. Ошондой эле сапарга баруучу жарандарга окшош кийимдер таратылды. 2019-жылы Сауд Арабиясы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 5510 орун бөлгөн. Бишкек шаарында подъездтерден велосипед урдап жүргөн шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек ШИИнен билдирди. 4-май Октябрь райондук Ийимне шаар тургуну кайрылып, 10-Кичи райондогу көп кабаттуу үйдүн подъездинен баасы 13 000 сомдук велосипедин урдатып жибергенин жазган. Ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары буга чейин соттолгон 1990-жылы туулган жаран кармалган. Териштирүү иштеринин негизинде ал 9 велосипед урдаган аныкталган. Учурда бул иш боюнча иликтөө иштери башталды. Бишкек Нарын-Торук-Артуна жолунун Токмок шаарындагы тилкесинде жеңил унаа өрттөндү. Окуя Дунуларов көпүрөсүндө болгон деп билдирди ÖKMдин басма сөз кызматы бүгүн 10-июлда. Passat B3 унаадан чыккан өрт бөлүм жеткенге чейин өчүрүлгөн. Ошондой эле белгисиз себеп менен Кемин шаарындагы Алоке Молдо көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыкты. Анын чатыры күйгөн, адамдар жабыркаган жок. Учурда өрттүн себеби такталып жатат. Жалал Абадтын Сузак районундагы Жийдарал айылында жаш балдар сарайда өрт чыгарышкан. ÖKMдин бүгүн 10-июлундагы маалыматы боюнча өрттөн адамдар жабыркаган жок. Сарайдын чатыры жана 45 түк чөп күйгөн. Ошондой эле отко этиятсыз мамиле кылуунун кесепетинен Баткен шаарындагы Сайдиман Ажы көчөсүндө жайгашкан медреседин ашканасында өрт чыкты. Имараттын шыбы күйгөн, адамдар жабыркаган жок. Бишкекте маршрутка менен жеңил унаа кагылышкан кырсыкта 12 жүргүнчү жабыркады. Бул тууралуу тез жардам кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жол кырсыгы бүгүн Тоголук Молдо жана Щербаков көчөлөрүнүн кесилишинде болду. Кырсык болгон жерге тез жардам кызматынын 5 тобу барган. 12 жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Экөөнүн акыбалы орточо, калганы жеңил жаракат алышты. Элдик медиа баарына сөз беребиз.